26 май күнү Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга иш сапар менен келет. Ал эми бир күндөн кийин 27-синде Жогорку Евразия экономикалык кеңештин видеоконференция форматындагы саммитине катышат. Казакстан стратегиялык, саясий жана экономикалык жактан Кыргызстандын жакын өнөктөшү. Казак президентинин келиши менен эки өлкө ортосундагы алакалар жаңы деңгээлге чыгары күтүлүүдө. Токаевдин иш сапарынан эмнелерди күтүүгө болот деген суроону түрдүү эксперттерге берип көрдүк. Бул кишинин Кыргыз Республикасына, Кыргыз элине жасаган мамилеси өтө жогору. Демек бул киши чыныгы сүйүү сезими менен, кадырлоо сезими менен, барктоо сезими менен келип атат. Мунун атасы көрүнүктүү жазуучу болгон. Биздин Кыргызстанга бир нече жолу келип, бу жердеги биздин улуу жазуучулар менен умалаш болгон, китептери которулган. Эң негизги маселе экономикалык маселелерди мындан ары күчөтүү, курчутуу, көкөлөтүү. Мындай маселе болбойт. Анткени экономика саясаттан да, маданияттан дагы, руханий дүйнөдөн дагы, ошондой эле гуманитардык багытта караганда да биринчи орунда турат. Бардык мамлекеттерде экономика карабайсыңар, Украинада болгон маселелердин баары экономикалык маселелердин четинде болуп жатат. Демек бул киши сөзсүз түрдө дипломатиялык байланыштар да күчөтөт. Мен айтып коем, мынакей 4-5 элчиси келип иштеди. Бардыгы сонун иштеп атат. Азыркы иштеп аткан атайын жана толук ыйгарым укук элчиси болсо кыргыз тилин 100% билген, бизден окуган, атасы бизде иштеген профессор болуп, хирург болуп. Анан биздин элибизди, казак элинин өзүнүн жерин кандай сүйсө, кандай кадырласа, бизге да ошондой мамиле. Буга чейинки жылдарга салыштырмалуу эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушууларынын саны өсүп барат. 2021 президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров алгачкы мамлекеттик иш сапарын Казакстандан баштаган. Ошондой эле Кыргызстанга иш сапары менен коңшу өлкөнүн премьер-министри Аскар Мамин келсе, расмий иш сапары менен тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди да келип кеткен. Эми Бишкек президент Касым-Жомарт Токаевди күтүүдө. Бизде билесиздер, жүздөгөн биргелешкен ишканалар иштеп жатат. Бул жерде дагы казакстандык ишканалар, анан биздин дагы Казакстанда иштеп жаткан ишканалар бар. 10 миллиондогон, 100 миллиондогон инвестициялар салынган көп тармакка. Биздин мисалы экономикабызды алсак, Тоо-Кен тармагында банк, байланыш операторлор, ошондой эле соода сатык, ошондой эле биргелешкен балким Кыргыз-Казак фондусу дагы түзүлөт деп ачкан. Кыргыз-Өзбек фондусу иштеп атат, Кыргыз-Венгер, Кыргыз-Орус фондусу иштеп жатат. Ошол эле сыяктуу мынакей Кыргыз-Казак фондусу иштеп баштайт деп үмүттөнүп атабыз. Андан сырткары мынакей маданият жактан дагы, гуманитардык кызматташуу, илимий кызматташуу, билим берүү боюнча көптөгөн ишке ашырчу, долбоорлорду ишке ашырчу мүмкүнчүлүктөр бар. Казакстан Кыргызстандын эң чоң соода экономикалык өнөктөшү жана инвесторлорунун бири. Эки өлкөнүн чек арасында Ала Тоо индустриалдык соода логистикалык борборду куруу долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланып келүүдө. Андан сырткары Казакстан тарап Кыргызстандагы орто жана ири ГЭСтерди курууга кызыктар болуп, эт, жемиш продукциясын кайра иштетүү боюнча суроолор да эки тараптуу каралып келет. Казак мамлекети менен да бизде иш алып барылып жаткан көп проекттер бар. Алардын баягы санап айтып кете турган болсок, чоңдорун бул биринчи кезекте Бузумчак, бул Ала Бука районунда жайгашкан. Ал жерде биринчи кезекте ошол ЖЭС өндүрүлөт, анан алтын, мунун күмүшү да бар. Андан сырткары бүгүнкү күндө дагы жакшы иш алынып барылып жаткан мекемелердин бири бул Вертекс деген компания. Алар ошол Талас жергеси менен чектеш жерде жайгашкан Жамгыр деген алтын кенди иш алып барып атышат. Маткен жергесинде жайгашкан чоң Бели Алма деген көмүр кенинде дагы булар лицензиясын алышкан. Ал жерде дагы ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат да. Учурунда ошо казак элинин дагы бул президенти Нурсултан Назарбаев да келип биздин жогорку кеңештен сүйлөгөн сөзүндө дагы ошол кыргыз жергеси кен байлыктарга бай. Ошол кендерди өзүңөр иштетсеңер, бул өзүңөрдүн элиңерди, экономикаңарды көтөрүп багаласаңар болот деген ой тилектер айтылган. Мына бүгүнкү күндө ошол иш чаралар толук кандуу жүргүзүлүп жатат деп айтсак болот да.
Коронавирус пандемиясынын жана Украинадагы согуштун натыйжасында келип чыккан экономикалык кризистен улам Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамилелер бекемделе бериши керектиги таасын байкалды. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, Казакстан бизге каада салт, маданият, тил жана дин жагынан жакын өлкө. Президент Касым-Жомарт Токаевдин расмий иш сапарынын жыйынтыгында Кыргызстан үчүн өнүгүүлөрдү алып келе турган маселе, суроолор талкуулана турганына ишеним чоң.